Men ушул убакка чейин үйгө, үй бүлөмө тарбия берип жүрөм деп ойлоп турмун. Бирок тарбия эмес. Мен үй бүлөмө коркунуч берип жүрүп турмун. Форумдун жүрүшүндө үй бүлөлүк зомбулуктун себептери, кесепеттери жана алдын алуу жолдору кеңири талкууланды. Адистер зомбулукка кабылган жарандарга жардам көрсөтүү механизмдери тууралуу маалымат беришти. Бул зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча бардык субъекттер менен өз ара аракеттенүү иш пландарыбыз бар, дайыма иштер жүргүзүп келебиз. Бул стандартны кылбай, бүгүн ушу өзгөчөрөөк кылып, интерактивдүү метод менен ата-энелерди дагы кызыктырып, ушундай иш чара өткөрүүнү пландап турабыз. Буюрса, бул иш чарабыз жыйынтык берип, балдарыбыз ушундай ар кандай зордук зомбулуктан, ошондой эле укук бузуулардан алыс болсо деген тилектебиз. Иш чарада үй бүлөлүк зомбулук жана жашы жетилектерге карата укук бузууларды алдын алуу багытында даярдалган видеороликтер көрсөтүлүп, китепчелер таратылды. Ошондой эле укук коргоо кызматкерлери кылмышкерлерди колунун тактары аркылуу кантип аныкталаарын көрсөтүп беришти. Биз окуя болгон жерге барабыз, барып туруп, окуя болгон жерге эч кимди киргизбейбиз, үй ээсин дагы эч кимди киргизбей туруп, биринчи биз кирип туруп, ушундай колтактарды алабыз. Колтакты алып туруп, бул колтак менен окуя болгон жерден алып келген колтак аппаратка салынат. Аппаратка салганда бул баланын эмесин, фамилия жөнүн чыгарып, даныйларын чыгарып берет. Бул гол кимге таандык экенин чыгарып берет. Ошо менен кылмышкерлерди аныктайбыз. Форумдун аталышы айтып тургандай эле, коопсуздук эң азыркы таптын талабы жана ошондой эле жаш жетелектердин арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жол кыймылынын кырсыктарын алдын алуу боюнча жана ошондой үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча өткөрүп жатабыз. Өткөрүлгөн форумга жергиликтүү мекеме жетекчилери, социалдык педагогдор, мектептин директорлори катышууда. Зордук зомбулукка каршы күрөш бул бир гана тиешелүү органдын эмес, жалпы коомдун милдети. Мындай форумдар жарандардын маалымдуулугун арттырып, коопсуз коом түзүүгө өбөлгө болот дешет уюштуруучулар. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Ысыкөл жаңылыктары.